Көркөм искусство элибиздин маданиятын, тарыхын жана турмушун чагылдырган руханий байлык. Сүрөт искусствосунун башаты А дегенде сөздөн мурун пайда болгондугуна тарых күбө. Ар бир элдин көркөм өнөрүнүн үлгүлөрү ошол элдин маданиятын, басып өткөн тарыхын чагылдырат. Көркөм искусствонун генезисин, калыптанышын жана өнүгүү эволюциясын элдин тарыхый булактарынан ажыратуу мүмкүн эмес. Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүшүнүн башатын байыркы этно маданияттын бай мурастарын түзгөн артефакттардан билебиз. Кыргызстандын аймактарындагы саймалуу таштар жана байыркы карапалардагы оймо чиймелер, балбал таштар бизге улуттук көркөм маданияттын түпкүрүн көрсөтөт. Сак, скиф, айванаттар стили урматтоонун, күч кубаттын, сырдуулуктун көркөм чагылышы катары саналат. Кыргыздардын ою чийүү жана сүрөт көркөм кооздук жасоо искусствосы сак урууларына барып такалат. Анткени сак урууларынын чыгармачылыктарындагы чагылдырылган буюмдар жана сүрөттөр өсүмдүк стилинде жана айванаттар стилинде жасалып, алар биздин азыркы турмушубуздагы колдонуп жаткан оймо чиймелер менен кээ бирлери окшош келет. Негизги түпкүрү мындан мурун дагы коло доорунда башталган. Мисалы, биз бул образдарды каяктан көрсөк болот? Петроевтерден ташка чегилген сүрөттөрдөн көбүрөөк байкай алабыз да. Анткени байыркы коло доорундагы көп буюмдар бизге жеткен эмес. Анын эң негизги көп үлгүлөрүн биз ташка чегилген сүрөттөрдөн байкасак болот да. Буга мисал катары Саймал таш эстелигин алсак. Бул коло дооруна тийиштүү абдан көп сүрөттөрдү көрө алабыз. Бирок алардын стили өзгөчөлөнүп, мисалы геометриялык 3 бурчтуу, 4 бурчтуу, жолсом чиймелер, түз, зигзаг образындагы абдан көп сүрөттөрдү жолуктура алабыз. Ал эми уже соңку учурда сак дооруна келгенде ошол эле образдарды башкача өсүмдүк стилинде, башкача айтканда абдан ийилчек, жолсом бурмаланып, өзгөчөлөнгөн бир башкача табышмактуу сыр менен тартылган образдарды көрөбүз да. Образдар Борбордук Азиянын баардык аймактарында абдан кеңири тараган жана абдан көп жолугат. Ал эми биздин аймактарда, мисалы Орто Азияда кичине өзгөчөлөнөт, бирок ошол стилдеги оймо чиймелер биздин азыркы кыргыздардын искусствосунда дагы кездешет. Орто кылымдардагы көркөм өнөр байыркы түрк элдеринин маданияты менен тамырлаш. Кыргызстан Улуу Жибек жолунун так ордосунда жайгашкандыктан ар түрдүү элдердин маданиятынын таасиринде синтезделген. Ислам дининин кабыл алуусу менен архитектуралык жасалгаларында өсүмдүк гүл жана геометриялык композицияларды колдонушкан. Бирок ошол учурда да кыргыз көркөм искусствосу өзүнө тиешелүү көркөм маданиятындагы салттуулукту сактап келген. Бул иш-чаранын негизги максаты президентибиз Садыр Жапаровдун улуттук ден дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жолунун жанагы маданияты жана искусствону өнүктүрүү каралган. Ошол нерсени ишке ашыруу жүзүндө баштадык. Акыркы 20 жылдыктарды алсак, 2025 жана 2025 ошол аралыктагы иштер илимий изилдөөгө алынган жок. Ошол боюнча анализдерди жүргүзүш керек эле. Сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы жөнүндө макалаларды жазып чыгарыш керек. Андан сырткары китептерден айтылыш керек. Ошонун баардыгы бул илимий изилдөөлөрдүн топтомуна кирет. Иш-чарабыз өткөндөн кийин бул топтом кийинки муундарга үлгү болуп калат, ошондой материал катары сакталып калышы мүмкүн да. Бул нерсе негизи системалуу түрдөгү жанагы сүрөт искусствосунун башынан баштап, Союзу уюму жаралгандан баштап азыркы күнгө чейинки тарыхын кичине чагылдырып кетчү иш-чара болуп жатат. Мисалы үчүн орто кылымда ислам дини жандуу нерселерге чагылдырууга тыюу салгандыгынын себебинен көп учурда өсүмдүктөрдүн жана геометриялык формадагы эки стил бар болчу. Бул ислими жана гир. Караханиттер доорунда бизде бул архитектуралык жасалгаларда көрүнүп, чагылдырып келет. Ошону колдонуп келет. Эми азыркы сөз менен айтканда бул дизайндын жаңыча стилизацияланган формалары да. Тыюу салган учурда деле кээ бир сүрөттөрдө, мисалы үчүн идиш аяктарда же болбосо эшиктин туткаларында жаныбардын башы сыяктуу же болбосо туягы сыяктуу нерселер чагылдырып келинген. Улуттук кол өнөрчүлүктүн түрлөрү азыркы күнгө чейин уңгусун жоготпой келет.
Кыргыз профессионалдык сүрөт искусствосу орус сүрөтчүлөрдүн таасиринде өнүккөн. 20-кылымдын башында Владимир Образцов көркөм илимдерин ачып, жаштарга тарбия берип башталган. 1934 жылдары Семен Афанасьевич Чуйков, Гапар Айтиев жана башка демилгечилер сүрөтчүлөр союзун түзгөн. Совет доорунда профессионалдык сүрөт искусствосу социалисттик реализм нугунда өнүгүп, эмгечил адамдын образын, кыргыз жергесинин сулуулугун чагылдырган жана мекенин, элин жерин коргоого чакырган патриоттук темаларды, чыгармаларды камтыган. 1960, 70, 80 жылдары сүрөтчүлөр портрет, пейзаж, натюрморт жанрларына көп кайрылышкан. Тематикалык, композициялык жана стилистикалык жактан өзгөчөлөнгөн чыгармалар декоративдүүлүк сүрөт искусствосунун маңызын башка нукка урат. Ошол мезгилдерде монументалдык живопись жана монументалдык скульптура шаар ичин көрктөндүрүп, ажарын ачат. Союз учурунда өзүнчө саясат болгондо 1-май, 7-октябрь кандай болсо акча бөлүнүп, ошо сүрөтчүлөр ошо ар кайсы портреттер, ар кайсы плакаттар, ар кандай көргөзмөлөр, мисалга жанагындай ГЭС салынып атса, бир кандайдыр бир же бир стройка жүрүп атса, ошону бүт сүрөтчүлөр тартчу. Традиционно 5 союздук болот. Композиторлор, театрлар, архитекторлор, киношниктер, бизбиз. Кыйынчылыктар болду. Сүрөтчүлөргө мен бир чети ыраазы болгон себебим, негедир баягы аябай бири-бирибиз менен тытышып, ар кандай бир келишпештик болсо да, бирок көп нерсени баягы сактап калдык да сатпай. Баягы мындай айтканда инсталляция, перформанс, современный искусство деп азыр чыгып атпайбы, мурун реалисттик эле болсо. Албетте ал туура, мен оюмда, мен өзүм мисалы реалист болсом дагы, бирок ойлойм ар кайсы течение болуш керек да. Ошондуктан азыр мындай караганда биздин баягы күзгү, жазгы көргөзмөлөр өтүп атпайбы? Ошондо байкасаңар ар кандай сүрөттөр бар да. Анан ошо менен мен ойлойм, биз деле артта калбай иштеп келаткан экенбиз деп. Анан өзгөчө мен бир баалап кетчү нерсе, өнөр жана прикладной жагын айтым келип атат да. Эгерде май боек бизге, мисалга Россияга, Европадан келсе, Россиядан бизге келип атпайбы май боек. А мисалга жанагы Булгар менен иштеген илгерки кыргыздын каада салтын ошол экенин аябай жакшы өнүктүрүп келатышат да. Мен ошол мана баскала белгилеп аткан себебим, баягы сүрөтчүлөр менен биз көргөзмө болуп калганда көбүнчө жана май боек, ана графика көңүл буруп калышат, айкелге көңүл буруп калышат. Мен айтам, а бухрики прикладывына кара кыргыздардыкы дейм да. Эгер мына көргөзмөнү карасаң, мына жакында да өтөт, ошол жерден байкасаңар болот, ошо аракет бар да, иштеп атышат. Колдон келген мындай чыгармалар жаратып атышат. Анан тилегим чет мамлекет, чоң өлкөлөргө чыгып ушу көргөзмө кылсак, ошондо мындай биздин таланттагы жагы чыгат да. Бул сөз Чыңгыз Төрөкуловдун сөзү. Эгемендүүлүк мезгилдеги көркөм маданиятта профессионализм менен коммерциялашуу маселелери курчуган. Саясий, социалдык жана экономикалык абалдар чыгармачылык чөйрөгө тийгизген оң таасири чыныгы искусствону көздөгөн сүрөтчүлөр чыгармачылык эркиндик алышты. Тарых жана улуттук баалуулуктарга көңүл бурула башталды. Терс таасири өнөр адамдары рыноктук маселелерден улам көптөгөн сүрөтчүлөр маданий социалдык абалга байланыштуу деградацияга учурап, кээ бирлери башка коммерциялык салондук аймактарга өтүүгө аргасыз болушту. Ар бир элге өзүнө мүнөздүү тили, мүнөзү, өнөрү, үрп адаты, каада салты болот да. Кыргыз элибизге мүнөздүү бир жакшы сапаттар бар экен. Биз мына Совет доорунда жашадык. Мурда көчүп, конуп жүрүп, анан кийин отурукташып калдык дегендей. Отурукташып калганда ошол биздин элибизге мүнөздүү көп нерселерди биз ошол жерден жоготуп алдык. Бул менин көркөм кол өнөрү боюнча айтып атканда да. Себеби мен Булгардын көркөм иштетем да. Биз ашык дөөлөт күткөн эмеспиз. Өзүбүзгө керектүү гана оокаттарды пайдаланганбыз. Мына көкөр, саба, чанач, супара, ушу сыяктуу буюмдар бул териден жасалат. Ал буюмдардын баары биз отурукташкандан кийин музейин экспонат болуп, тарых музейинде калды. Жоготкон нерселерибиздин ордуна башка нерселерди кабыра алдык. Ал эмес тилибизди да таандык убагында башка тилде да сүйлөдүк. Анан союз чачырады, эгемендүүлүктү алдык, эсибизге келдик, улуттук өзгөчөлүгүбүздү, баягы өзүбүздүн тилибизди, дилибизди ошондо сезип, анан кайра баягы жоготкон нерселерибизди издеп, ошону баягы тапканга аракет кылдык. Бул өзүбүздүн жоготуп койгон нерсебизди жандандыруу
өткөн доор менен азыркы доордун ортосунда көпүрө болуш керек экен. Ошону түшүнүп программа кылып туруп, анан ошонун негизинде мен программаны ушу окуу жайдын эмесине киргиздим, дагы балдарга ошонун негизинде тапшырмаларды берип окута баштадым. Азыр болсо, анын жыйынтыгын чыгардык, устат жана шакирт деген кооперативде көргөзмө кылдым, абдан жакшы кабыл алынды. Азыркы убакыт менен келечектеги доордун ортосунда кайра көпүрө болуу. Азыр ушунун үстүндө иштеп, Кудай буйрса жакында ошонун жыйынтыгын чыгарабыз. Азыр мына оңгу жол деп атабыз. Президент ушундай программа кабыл алды. Бул биздин улуттун өзөгү. Ошол өзөгүн кайра жаңыртуу, жандандыруу, көбүртүп, жабыртып, өстүрүү, өркүндөтүү жолуна түшүшүбүз керек деп өз убагында кабыл алынган программада 21-кылымда кыргыз сүрөт өнөрү жаңы көз караш менен өнүгүүдө. Көчмөн элдин руху менен заманбап искусствонун ыкмалары айкалышып, жаңы идеялар, жаңы темалар пайда болду. Ар бир чыгармада элдин мүнөзү, дүйнө таанымы жана ички сулуулугу чагылдырылды. Кыргыз сүрөт искусствосу өнөрдүн бардык формаларында живопись, графика, скульптура, колдонмо көркөм өнөрү жана монументалдык искусствосу өнүгүп, улуттук баалуулуктарды жана чыгармачылыкты келечек муунга жеткирүүдө. Эми жаш сүрөтчүлөр тарбиялоо өзүнчө программалары бар, өзүнүн методикалары бар. Бул өзүнчө наука да. Азыр иштеп атабыз. Республикабыздын жерлеринде көркөм сүрөт мектептерибиз бар. Азыр бизден окуп бүткөндөр эли жутко таанылып калды да, чоң сүрөтчү болуп. Азыр Россия, Москвада, башка Евросоюздардагы көргөзмөлөргө катышып атышат. Кыргызстанда көркөм сүрөт жагынан үзгүтүксүз система түзүлүп калды да. Оңгу жолдун жарлыктарын иш жүзүнө ашыруу максатта өткөрүлүп жаткан Кыргыз сүрөт искусствосу этномаданий мейкиндикте аталышындагы иш-чара эки бөлүктөн турат. Биринчиси Кыргызстандагы профессионал сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгынан түзүлгөн көргөзмө. Экинчиси көргөзмөдөгү чыгармаларды талдоо жана тажрыйба алмашуу максатында илимий практикалык конференция уюштурулган. Биздин сүрөтчүлөр союзу менен Маданият министрлиги менен биргеликте симпозиум уюштурдук. Ал симпозиум тарыхтан калган элестер аттуу таштан симпозиум болду. Анан бул симпозиум Ош шаарында өттү. Ал жерде скульпторлордун баары катышып иштерди жасашты, таштан чегишип. Анан ошол ачык асмандын алдында ошол скульптураларыбыз туруп калды. Бул жерде тарыхый мурасты тааныштыруу болчу да биздин максат. Ошол адамдарга, биздин келе жаткан муундарга ошол айкелчилердин идеяларын, биримдигин, ошол элдин ынтымактуулугун бекемдөөгө жана ошол улут мурасын даңазалоого багытталган да. Президент тарабынан, президенттик фонддон абдан жакшы колдоолор болуп, бул скульптура боюнча симпозиум ушу Чолпон Ата шаарында улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналып 95 жылдыгына жакшы чоң симпозиум өттү скульптура боюнча. Бул жерде ошол жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун иштерине ар бир чыгармасына арналган, анын ичинде каармандарга арналган жакшы иштер коюлду. Бул эми ушул Чолпон Ата шаарынын президенттик паркына орнотулду баардык иштер. Эми графика бул сүрөт өнөрүндөгү бир багыт да. Мына живопись, графика, скульптура, анан кийин жана декоративно-прикладное искусство деп искусствонун дагы бир багыты да. Эми бизде 20-30 жылдары Россиядан бүтүп келген мындай орус тектүү профессионал графикчилер келип биздин Кыргызстанда биринчи союзду түптөшүп, мына Чуйков мына биздин училищенин атын алып жүрөт. Ошол 30-жылдары биринчи профессионал художниктер келип Кыргызстандын сүрөт искусствосун өнүктүрүүгө чоң салымдарын кошкан. Кыргыздын өзүбүздүн кыргыз графикчилери ушу 40-жылдардан кийин
биринчи окууларды өтүп 50-жылдары мен билген ошолордо башталган. Анан эми бизде кыргыз графикасы 40-жылдардан кийин 50-жылдарды биринчи Мүсүрөв дегендер келген, Лидия Ильина, кийин Теодор Герцен, Омуркулов деген биринчи графикчи Ленинградтан Репин атындагы академияны бүтүп келгендер бар. Кийин дагы Ахмедов, Мелис Хайдаров дегендер, Кошоев, Белек Жумабаев, ошолор кыргыз графикасынын башатында турду деп айтсак болот да. Союз кезинде искусствого өкмөт тарабынан аябай чоң колдоо болгон. Музейге татыктуу жакшы жумуштар, иштер аткарылган. Себеби дегенде Союзда өзүнчө мастерскойлар ачылган, станоктор келе баштаган, ошондо өз эмгектерин графикчи, сүрөтчүлөр ишке ашыра башташкан. Бизге белгилүү ошо Теодор Герцендин баягы Манаска арналган, Токтогул Сатылгановдун ырларына, санат ырларына арналган көптөгөн иллюстрация тарабынан көптөгөн жумуштар жасалган. Ошол кезде 60-жылдарга, 70-жылдарга туура келет. Ошондой эле Лидия Ильина аябай чоң графика өнөрүнө көп эмгегин калтырган. Жана Кыргызстандын аялдарына арналган сериялары, кыргыз турмушуна арналган көптөгөн сериялары аябай жогорку профессионал деңгээлде аткарылган десек болот да. Кол менен жасалган нерсе бардык дүйнөдө аябай жогору бааланат. Кыргыз сүрөт искусствосунун иденттүүлүгү анын өздүгүн аныктаган күзгү, өнөр адамдарынын чыгармачылыгынын өзөгүндө байкалган улуттук код. Тарыхты билүү аркылуу биз улутубуздун баалуулуктарын сактайбыз жана урпактарыбызга мурас катары калтырабыз. Сүрөт өнөрүндө биз жана айтпадым, жана менин агайларым, менден мурункулар көбү Москва, Ленинградда окуп, ошол жактын таасири менен кандайдыр деңгээлде бул нерседен кичине алысыраак болуп калган да. Анан могу кийинки жаштар ушуга маани берип, ушуга мындай аракет кыла баштады да. Аракет кылып, эми кандайдыр себептер менен бул кичине алыстап калганбыз да. Сүрөт өнөрү улуттук колориттен ошол алыстап калганбыз. Эми быйыл кичине могу уңгу жолдун президент жарлыгы болгондон кийин сүрөтчүлөр да козголо баштады. Бул кыргыздын эн тамгасы жөнүндө, кыргыздын оймо чиймеси, кыргыздын өзүнүн бир мындай бир өзгөчө бир колорити бар да. Ошого жаштардын да үңүлүп атканына мен мына 2 ай болду, мындай чоң бир мындай школа ачып сабак берип атам. Аябай кызыгышат. Ана сүрөт тартып атканда именно Манас жөнүндө кызыгып сурашат да. Мен Манас жөнүндө айтып бербей, ички мазмунун. Ошол эми баягы Манастын ичинде ошол кыргыздын ички кубаты жатат. Көрөнгөсү жатат. Ошол кыргыз эмне болгон эл экени ошол жерде турат да. Ошону көбүрөөк айтып отуруп, анан сүрөтчүлөр ошондон таасирленип анан чыгарма жаратсабы деген тилек бар да. Эми бул өтө чоң тема. Манас бул адамдын акылы аңдабай турган чоң дүйнө, бул илим, чоң билим да. Жана эң тамга, Төлөн тамган аны мындай көрүп, жана оймо чиймелерди биринчи ошого сугарылып, анан кандайдыр деңгээлде жана билимдин негизинде кайра иштеп чыгып атам. Бирок ошол уңгу жоголбош керек. Анан эгер өзүн билемдик кылып ар кандай нерсени кошкондо анда ал өзү бузулуп кетет, уңгусунан бузулат. Ал канча мага чейин канча бир кылым карыткан, ошол түптөлүп такталган чоң дүйнө да. Ошол дүйнөнү айтып атпайм, мен өзүмө сугарылып, ошону кайра алып чыгып атам. Алып чыкканда мен колуман келишинче кичине анча кошумча болуп атат, бирок уңгусун жоготкон жокмун. Анын уңгусун жоготкон менин акым жок. Бирок ошол көрүн кандайдыр деңгээлде жанагындай бир доор болду да. Жанагындай империялардын кызыкчылыгы болду, ошолордун саясаты болду. Ошонун негизинде бул биздин өнөр мында сууп калган да. Ошон жанагы чакан школа кылып, жанагы жаштарга сайрап атканым ошол да. Анткени мен сайраганда менден алган билимди алып, ал кайра өркүндөтүп, өстүрүп, ошол жана улуттук, мисалы жана Жусуп Мама айтып атпайбы? Кыргыз дейт, дүйнөлүк деңгээлде ойлонгон эл деп атпайбы? Аны жөн айткан жок. Ал кемеңгер адам да. Ошол нерсени ошо сүрөт өнөрүндө сүрөтчүлөр ошол нерсени чагылдырыш керек. Кыргыздын бренди ошол маданияты. Кыргыздын бренди ошол кол өнөрчүлүгү. Бүгүнкү күнү этно маданий мейкиндикте келечекке өйдө карай умтулуу менен гана ар бир жаратман бийиктиктерди багындыра алат. Убакыттын өтүшү менен баардык нерсе өзгөрүлүшү мүмкүн. Жашоо, мыйзам, адамдардын аң сезими, заман дегендей. Бирок көркөм өнөр нактуулугун түпкүрүндөгү маңызын сактап калат. Анткени ал сырттагы таасирлерге эмес, ички сезимдерге катылган сыр сыяктуу. Кыргыз профессионалдык сүрөт искусствосу заманбап формаларга трансформацияланып,
жаңыланышы мүмкүн. Бирок кээ бир учурда жаңылышы да мүмкүн да. Сүрөт искусствосу жалпысынан айтканда ошол нерселерге биротоло сүңгүп кирбей өзүнүн нартуулугун сактап калган. Ал нерсенин себеби мисалы үчүн кыргыздардын көчмөндүк дүйнө таанымында, табиятты аңдай билүү дүйнө таанымында түпкүрүндөгү бул маңызында жатат да. Ал нерсе бул кыргыз сүрөт искусствосунун уюткусу. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик.